Мен Жумабек Менжебек Казакович ошол 2013-жылы сары окуясы болгондо октябрда эмес, майда деле болгон тиги волнада. Ошого да барып как журналист катары чагылдырганы баргам. Толук түрдө интернет булактарына салгам. Андан кийинки сары окуясы боюнча, жетинчи сары окуясы боюнча катышып, анда деле толук түрдө чагылдырып, интернетке салып жүргөм. Адам мурун мени ошол окуя болгондон кийин сарылык балдардын бир нечесин камашты. Камагандан кийин мени чакырган суракка чакырышып мени күбө катары сурашып эле кайда коюп жиберишкен. 2016-жылы булар Садыр Жапаровду келет деген угуп калып, мурунку бийлик. Угуп калып эле мени алып келип эле күбө катары чакырып туруп эле, анан айып токтомун токушуп туруп эле жалган жалаа менен эле камап салышты. 1,5 ай 2 ай сурак бергенден кийин эле тездик менен, өтө тездик менен биринчи станцияга беришти. Биринчи станциянын соттору 8 жыл берди. Экинчи станция күчүндө калтырды. Жогорку сот 8 жылды күчүндө калтырды. Жалган жала менен. Анан кийин ошол Садыр Жапаров келет болуп калганда мага бир нече жолу СИЗОго да киришти. Эми өмүрүмө коркунуч келтирген убактар болду, башкалар болду. СМБга 47-чи зонага киришти. Кирип алып, булар ар кандай сөздөрдү айтып ушу, мына 8 жыл алдың, эми түрмөдөн чыкпайсың, сен бала чыккан ким багат деген сөздөр менен мага Садыр Жапаров үстүнөн жазып бер, кол коюп бер, биз соттон өзү өткөзө алабыз деди. Мен өзүм ошол камалганда көп ойлонуп жүрүп, бир нерсени сездим да. Бир эле киши башкарып аткан Кыргызстанды, анткени алар айтып атышпайбы, мен эми 8 жыл күчүнө кирип кетти жогорку соттон, жаңы жагдай болуш керек. Кайра кантип чыгам десем, жок дейт, биз жогору жак менен президент менен сүйлөшүп койдук, мурунку президент менен. Чыгазың биз айтсак, сен Тока Садырга кол коюп бер деп айткандай эле чыгарышты. Помилование менен. Мен бирок бул помилованияга нааразымын, мен акталышым керек. Эми мына бийлик келгенден кийин эми элдер ойлошу мүмкүн, булар эмне айтып чыгышты депчи. Мына жаңы бийлик келип, Сооронбай Шарипович мына президент өзү выступать этип, коррупцияга каршы биринчи соттордон башталыш керек. Бардыгын тазалайм деген бир үмүт пайда болгондон кийин айтасың да. Адам мурун кантип айтасың? Айтсаң эле баарын алып барып камап атса. Эми мен ойлойм, урматтуу биздин президентибиз ушулардын баарын диккат карап, жаңы келген прокурору, соттор бир адилеттүүлүккө жетет деп ойлойм да. Анткени Садыр Жапаров бүгүнкү күндө түрмөдө жөндөн жөн эле жатат. Ал деген кумтөр үчүн күйүп бышкан үчүн, кумтөр маселесин көтөргөн үчүн Кыргыз эли үчүн жатат деп ойлойм да мен.